Июнь айынын соңку жумушчу күндөрүндө парламентте 2 айлык каникулга таркады. 7-чи чакырылыштын 3-чү сессиясы 27 июнда жыйынтыкталып, бул күнү да бир нече мыйзам долбоорлору каралып кабыл алынды. Жалпысынан жогорку кеңеште 73 пленардык жыйын өтүп, 200дөн ашуун мыйзам долбоорлору кабыл алынган. Эми алар эс алып жатып албай каникул учурунда эл кыдырып, шайлоочулардын арыз муңун угууга милдеттүү. Парламент эс алууга чыкты, бирок ушул аралыкта канча мыйзам жазышты, канча көйгөйдү чечишти, жалпылап айтканда шайлоочулардын эсинде эмнеси менен калды деген суроо ар бирибиздин көкүрөгүбүздө тык этип турса керек. Парламенттин тарыхында биринчи жолу Ак үйдүн терезесинен секирип качкан депутатта кылмыштуу топторго жана ири коррупционерлерге байланышы 700дөн түз тиешеси бар эл өкүлдөрү да ушул 7-чи чакырылыштан чыкты. Улуу трибунада туруп, бапылдап, бирок айткандардын бирин да сотто далилдей албаганы да ушул чакырылыштын депутаты болду. Саясат, интрига, ушак жана оозду ачырган оу жок бир катар депутаттары менен элге оригиналдуу көрүнгөн 7-чи чакырылыштын каникулга чейинки ишмердүүлүгүндөгү урунттуу учурлар Нурзада Сыдыкованын материалында. Ошентип июнь айынын соңу менен парламент 2 айлык каникулга таркады. Эми алар бул убакыт аралыгында шайлоочулар менен жолугуп, алардын талап сунуштары менен таанышып чыгышат. Ал эми сөз башында парламент жыл ичинде кандай иштерди аткарды жана кандай урунтуу учурларды баштан кечирди, элдин эсинде эмнеси менен калганына токтоло кетели. 7-чи чакырылыштын 3-чү сессиясында элдин катуу талкуусуна түшкөн, карма-каршылыктарды жараткан мыйзам долбоорлорунан тарта кызыктуу жагдайлар орун алган урунтуу учурларына токтололу. Алгач эле терезеден секирип, Ак үйдү тегирене чуркап, күч органдарынан качкан мурдагы депутат Эмил Жамгырчиевден баштайын. Ал бул кылыгы менен эл оозуна алынып, бир топ шакабага кабылган. Эмил мырза, азыр эмне болду? Комментарий берип коесузбу? Азыр кармаган келишти. Демек азыр биз жыйындан чыгып эле дароо камаганга чыгып. Балдар түгүл. Жамгырчиевди депутаттык комиссия жоопко тартууга макулдук бергенден кийин УКМК тарабынан тергөөгө чакырылган. Ал чек араны мыйзамсыз басып өткөн деген шек менен мындан 2 жыл мурун Борбор Азияда Байбатчы каймана аты менен таанымал таасирдүү Кремтөбөл Салим Абдувалиевден колдоо алуу үчүн мамлекеттик чек араны кесип өткөнү жана андан жардам сурап, жалдырап кат жазганы ачыкталган эле. Жамгырчиев каякта? Лидер фракциядагы сизге суроо. Микрофон жандырыла. Мен каяктан билем? Байланышка мүмкүн болбойт да азыр. Мындан ары мамлекетте Райым Матраимов деген мафия болбойт. Маалым болгондой, Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев тарабынан өлкөдө грим чөйрө өкүлдөрү жана коррупционерлер болбой тургандыгы эскертилген. Мына ушундай эскертүүлөрдөн кийин коррупционер Райым Миллион атынган мурдагы бажычы Матраимовго байланышы бар делген депутаттар бул чакырылыштын тарыхында өз ыктыярлары менен мандаттарын тапшырышты. Алгач эле ушул жылдын 14 февраль күнү Абдыбахап Боронбаев мандатын тапшырса, 22 февралда Искендер Матраимов менен Нурлан Раджабалиевдин мөөнөтүнөн мурда өз ыктыярынын негизинде мандаттарын тапшырганын Борбордук шайлоо комиссиясы маалымдаган. Ал эми Шайлообек Атазовду 6 март күнү соттун чечими менен мандатынан ажыраса, көп өтпөй Айбек Осмонов да өз ыктыяры менен БШКга арыз жазып, комиссия депутаттык ыйгарым укуктарын токтоткону кабарланган. Алардын арасында Матраимовго байланышы бар деген эл өкүлү Надира Нарматова да оозго алынган. Ал али күнгө чейин Матраимовдор менен байланышы болбогонун айтып келет. Андан тышкары мурдагы депутат Адахан Мадымаров 26 февралда 1 май райондук соту тарабынан козголгон кылмыш ишине байланыштуу мандатынан ажыратылган. По какому поводу вас задержали? Жогорку кеңеш быйыл абдан чоң саясий мындай талаш болду. Бул жерде бул Кемпир-Абад боюнча ошондой эле экинчи эң чоң маселе өзүңөр белгилүү болгондой ошондой эле ар кандай кландык уюшкан кылмыштуу топторго аралашкан системага өзүңөр белгилүү болгондой биздин депутаттар да бар болгон. Бирок бул жерде бир нерсени белгилеп кетишибиз керек. Ал депутаттар аралашкандыгы кандай далили барбы жокпу, бирок өзү каалоосу менен арыз жазып кетип атат. Бул жерде эч кандай кысым да болгон жок. Өзү каалоосу менен бир топ депутаттар
арыз жазып кетип калды. Бул эмненин белгиси? Бул биринчиден демократиянын белгиси, экинчиден тазалануу процесси болуп жатат. Анткени депутаттар кандай жолдор менен шайланып келди, ошондой эле көп суроолор бар болчу. Соттук чечимдер да болду, өзүңөр белгилүү болгондой. Жогорку сотко чейин барган чечимдер болду. Эң негизги Жогорку кеңештин бул биринчиден ошол мыйзам чыгаруу орган болгондон кийин мыйзамдарды жакшы, керектүү иштеп турган, мамлекетке, элге жардам берип турган мыйзамдарды иштеш керек да, иштетип чыгарыш керек да. Ошол үчүн бул жерде абдан көп маселелер бар. Анткени элдер да кайрылып атат. Бүгүнкү күнгө чейин ошондой ар кандай көйгөй жараткан коррупциялык схемалар ар бир мамлекеттик органдарда бар. Ошол үчүн аларды жокко чыгарууга бизге жакшы мыйзамдар керек да. Мыйзам болгондон кийин мыйзамдын үстүмдүгү болуш керек, мыйзамдар иштеш керек да. Тилекке каршы кээ бир мыйзамдарды биз кабыл алып атабыз, бирок алар иштебей жатат да. Ошол үчүн менин оюмча тийиштүү органдардан аябай катуу көзөмөл болуш керек да. Урматтуу конференциянын катышуучулары, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 85 жылдык мааракесине арналган эл аралык конференцияны ачык деп жарыялайм. Ошентип бул чакырылышта Кыргыз парламенттин 85 жылдыгы белгиленди. 2023 жылдын 16 ноябрында эл аралык конференция өтүп, ага министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров, Жогорку Кеңештин төрагасы Нурланбек Шакеев, парламенттин депутаттары, мурдагы төрагалары, ошондой эле КМШга мүчө өлкөлөрдүн парламент башчылары катышып кеткен. Бизде мурун биз өзгөрдүк. Эксперименттерди абдан көп башыбыздан өткөрдүк да. Мисалы бир 2 палаттуу парламент болчу. Андан кийин дагы 1 палаттуу парламент болуп калды. Жогорку Кеңештин саны 120 болчу, 90 болуп калды. Одномандатный болуп калды, партийный тизме менен болуп калды да. Бир топ жыл ар бир мындай 5 жылда бир жол ушундай бизде өзгөрүүлөр болуп атат да. 85 жылдык болду парламентарий. Менин оюмча абдан жакшы, жемиштүү иштеген бул легендарный парламенттин депутаттары болуш керек. Бүгүнкү күнгө чейин ошол депутаттарыбыз бар, аксакалдарыбыз, атабыздар бар. Алар бүгүнкү күнгө чейин бизге насаат, ак насаат үйрөтүп келатат. Бирок быйылкы парламент өзгөчөлүгү бул өзүңөр белгилүү болгондой 90 депутат, анын арасында бир бөлүгү ошол мандаттуу округтан шайланып келген, бизде райондордон шайланып келген, калгандар тизмелер менен келген, партийник тизмелер менен келген. Бирок ошондой эле жакшы көрүнүш, айымдар көп келди да. Мурун айымдар аз болчу, аябайчы. 1-2 саналуу айымдар болчу, 120 депутат арасында мисалы бир 5-6 айымдар. Бул чакырышта айымдар көп аябай. Анткени ошондой гендердыкты сактоо максатында, ошондой эле баягы тең аталык болсун, бул жагынан мындай илимий жана башкалардан болсун деп депутаттар арасында да ошондой илим кандидаттар, докторлор бар, атактуу юристтер бар, ошондой эле бизнесмендер болуп атпайбы? Бул абдан жакшы деп эсептейм, анткени бул өзгөчөлүк болуп атат. Кыргызстандын туусу башка экен, паспортуңуз да башка экен деген сөздөр чыгышы мүмкүн. Эми парламентте катуу талкууга алынып, коомчулукта чуу жараткан мыйзам долбоорлоруна да токтоло кетели. Алардын эң эле эсте калганы мамлекеттик тууну өзгөртүү болуп калды окшойт. Белгилүү болгондой, бул долбоор сунушталары менен коомчулукта ар түрдүү пикирлер жаралып, карама-каршылыктар да орун алган. Ошентсе да соңунда бул долбоор колдоо таап, мамлекеттик туубузга өзгөртүүлөр киргизилди. Желегибиз өзгөртүлүп илинди, жебегиле эми бири бириңди. Жакаларды жулушпай, жаман айтып урушпай, жан дүйнөгө толтуралы билимди. Талкуудан түшпөй кайчы пикирлерди жараткан дагы 2 мыйзам долбоору Жогорку Кеңештин айласын кетирди. Алар бейөкмөт уюмдар жана ЖМКлар боюнча мыйзамдар. Бири өкмөттүк эмес уюмдардын канчалык каршылык көрсөткөнүнө карабай колдоого алынса, экинчиси кайрадан жазылып, оңдоп түзөөдөн өтүп жаткан учуру. Ал арада көпчүлүктүн купулуна толуп кабыл алынган мыйзам долбоору да бар. Алардын негизгилеринин бири административдик аймактык реформа тууралуу документ жана Кытай-Кыргызстан-Өзбекстан темир жолун курууга байланыштуу мыйзам долбоорлору.
Ал эми бул убакыт аралыгында жогорку кеңештин ар бир жыйынында депутаттардын ар түрдүү элди жылмаюуга төрткөн учурлары бар экенин да эске сала кетели. Алар көбүнесе мындай кырдаалга өздөрү байкабаган учурларда кабылып калышкан. Күндө жанында энеңден ой кечирсе. Кечирсе. Жанында эмпирен эч топ бир баягы. Алло. Аллода да болду. Нурбек, Өмүрбекович. Басылбай калды, мен за басам, стенограмма үчүн айтып коеюн, башкаларга басып атып. Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев да быйылкы парламенттин 7-чакырылышындагы 3-сессиясынын жыйынтыктоочу отурумунда соңку сөзүн айтып жатып, башка эл өкүлдөрүнүн сүрдөп кеттиби же окуп жаткан тексти туура эмес жазылып калганбы айтор бир аз эки жакка алаңдап калган кызыктуу учуру менен жыйынды жаап, депутаттарды каникулга узатты. Кийинки жолугушууга чейин сак саламатта болуңуздар. Шайлоочулар менен эс алуу жана өзүңүздөрдүн эс алууңуздар маңыздуу болсун. Сиздерди жалаң жакшылыктар коштоп, аманчылыкта жолугушалы. Ушуну менен 7-чакырылышта Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 3-сессиясын жабык деп жарыялайм. Белгилесек, бул сессияда жогорку кеңеште 73 пленардык жыйын өтүп, 200дөн ашуун мыйзам долбоору кабыл алынган. Эми депутаттар июль жана август айларында шайлоочулар менен жолугуп, эс алууда болушат. Кийинки сессия сентябрь айында башталат. Нурзада Сыдыков, Арген Салбаров, Күндөмү жыйынтык программасы үчүн. Мына ушундай өзөктүү материалдар менен программабызды жыйынтыктайбыз. Күндөмү жыйынтыктын акыркы кабарлары Регион телеканалынын социалдык тармактагы баракчаларына да жайгаштырылды. Студияда мен Азамат Абдиев болдум. Кайрадан жайкы эс алуудан соң амандыкта көрүшөлү.